Кырсык Кашкабактын ортосунда. Ошондуктан балдарга техника коопсуздугу үйрөтүлүүдө. Аны кыска, нуска, түшүнүктүү окутуу максатында ыктыярчылар машыгуу өткөрдү. Ал Кумтөр ишканасынын кызматкерлеринин балдарына арналган. Кенен кийинки сюжетте. Кыргызстан тоолордун өлкөсү, ошондуктан окутуунун темасы да ага ылайык тандалган. Анда сел, жер көчкү, зилзала сыяктуу табигый кырсыктарда өзүн кантип алып жүрүү керектигине көңүл бурулду. Если взять, допустим, статистику, у нас ежегодно примерно... Эгер статистикага карасак, бизде жылына 3000 жакын жер силкинүү болуп турат. Ошондуктан мындай табигый кырсыктарга даяр болуубуз өтө маанилүү. Поэтому очень важно готовиться к таким катаклизмам. Кумтөрчүлөрдүн балдарына техника коопсуздугунун негиздери боюнча окуу тренингтери абдан кызыктуу болду. Белгилей кетчү жагдай бул улуттук Кызыл Ай жарым коому менен Кумтөр ишканасынын биргелешкен биринчи долбоору болуп саналат. Бүгүнкү программа мына ушундай интерактивдүү формада өтүп, көптөгөн ар түрдүү оюндар менен кошо балдарга кызыктуу нерселерди айтып бердик. Балдар бир топ жаңы нерселерди алды деп ойлойбуз. Жер титирөөдө кыз колунан жаракат алат. Бул жарым Кызыл Ай коомунун ыктыярчылары тарабынан уюштурулган чакан спектаклдин сценарийи. Жабырлануучунун ролунда 15 жаштагы Айнел Тавалдиева. Мен айрыкча жер титирегенде чоочун адамдар арасында кандай алып жүрүү керектигин, дары-дармек баштыкчаны чогултуп, адамдарга наристелерге алгачкы медициналык жардам көрсөтүүнү үйрөндүм. Окуучулардын ата-энелери теория менен практиканын ортосу тез жана кыска болушу керек деп эсептешет. Азыркы оор учурда жол кыймылы күндөн күнгө күчөп, табигый кырсыктар да көп болууда. Азыр биздин көчөлөрдө ар түрдүү жол кырсыктар болууда. Мындай кырсыктардын көпчүлүгүн айдоочулар гана эмес, жол эрежесине көңүл бурбаган жаш балдар да күнөөлүү. Ал эми ата-энелер болсо балдарына кандай учурда эмне кылышты түшүндүрүүгө убакыт таппай келишет. Кумтөр ишканасынын техника коопсуздугу боюнча Work Safe, Home Safe жумушта коопсуздук, үйдө да коопсуздук программасынын максаты өндүрүш кырсыктарын нөлгө чейин төмөндөтүү болуп саналат. Биз тобокелдик көрсөткүчтөрдү азайтууга багытталган программаларды ишке ашырууну пландап жатабыз. Бул идеялар 2-3 багытта ишке ашырылат. Биринчи багыт — бул үлгү структурасы. Тагыраак айтканда, кызматкерлерибиздин жүрүш турушу. Алар техникалык коопсуздук маселесинде өздөрү тартип көрсөтүшү керек. Экинчи багыт — бул биздин жетекчилер. Аларга да коопсуздукту ийне жүүнө чейин жеткирүү үчүн өзүнчө тренингтер өткөрүлөт. Экономиканын флагманы болгон Кумтөр ишканасынын максаты жумушта да, үйдө да, бардык жерде коопсуздук, жараталууну нөлгө түшүрүү болуп саналат. Бул арада кумтөрчүлөрдүн балдар үчүн коопсуздук окуу тренингтери аймактарда уланууда. Бул башталгыч сөзсүз түрдө пайдалуу жана үлгү ала турган иш-чаралардан болмокчу.